Бүгүн Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев муктаж болгон үй-бүлөгө 1 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Атайын кызматтан билдиришкендей, буга чейин 300-жылы 7-февралда 1990 туулган Махратбек кызы Каншаят жаран УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ал бала кезинен көзүнүн көрүүсү начар экен, 3 баланы жалгыз тарбиялап жаткан. Ошондой эле улуу кызы да бала кезинен майып экен, Бишкектеги угуусу начар жана кечирээк укпай калган балдардын мектеп-интернатында окуп жатканын билдирген. Учурда балдары менен убактылуу батирде жашап жаткан. Махратбек кызынын туруктуу жумушу жок, бирок кайрымдуу жарандар тарабынан үй-бүлөсүн багууга, дарыланууга көмөктөшүү максатында кайрымдуулук уюмдарына кайрылып келишкен. Буга чейин алар турак жай маселесине байланыштуу да жардам сурап кайрылышкан, бирок натыйжа болгон эмес. УКМК төрагасы Махратбек кызынын муктаж үй-бүлөсүнө батирдин ачкычын тапшырып, каалоо тилектерин айтты. Өз кезинде Махратбек кызы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке турак жай менен камсыз кылууга көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. 2025-жылы салыктардын түшүүсү 48,7 миллиард сом болот деп пландалууда. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинде билдирди. Анын айтымында былтыркы жылга салыштырмалуу өсүү ыргагы 20%ды түзмөкчү. Өнөр жай субъекттери тарабынан төлөнгөн салыктардын көлөмү акыркы 2 жылда 2,1 эсеге көбөйдү. 2022-жылы мамлекеттик бюджетке 19,1 миллиард сом чегерилсе, 2024-жылы салыктардын төлөнгөн суммасы 40,6 миллиард сомду түздү. Мындан ары өсүш күтүлүүдө. 2025-жылы салыктардын түшүүсү 48,7 миллиард сом болот деп пландалууда. Былтыркы жылга салыштырмалуу өсүү ыргагы 20%ды түзмөкчү деди ал. Ошондой эле Бакыт Сыдыков белгилегендей, 2024-жылы 102 жаңы ишкана ачылды. Долбоорду ишке ашыруу үчүн инвестициялардын жалпы көлөмү 796,8 миллион АКШ долларын түзүп, 8315 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Ишке киргизилген ишканалардын 27-си мамлекеттик, 75-и жеке менчик ишканалар деп кошумчалады министр. Жазгы талаа иштеринде көйгөй жаралбасын. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарылган жыйынында билдирди. Жыйындын жүрүшүндө Төрөбаев министрликтин алдыдагы структуралык бөлүмдөргө жазгы талаа иштери боюнча тиешелүү тапшырмаларды берип, жазгы талаа иштерин алдын ала кам көрүү керектигин белгиледи. Жазгы талаа иштерине азыртадан даярдык көргүлө, күйүүчү май, үрөөн, жер семирткич жетишсиз болбосун. Эгер кандайдыр бир көйгөй жаралса, алдын ала айткыла биз аракет кылып чечип беребиз, деди Бакыт Төрөбаев. Жыл аягына чейин өлкө аймагында 19 чакан ГЭС курулуп пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Биринчи радионун түз эфиринде Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Таалайбек Мамбеталиев билдирди. Анын айтымында Лейлек районундагы Лейлек ГЭСи, Кадамжай районундагы Кожо Кайыр 0,3 мегаваттык ГЭСи, Алай районундагы Алай 4,4 мегаваттык ГЭСи, Каракулжа районундагы Бугай ГЭСи жана Көндүк ГЭСи, Кара Суу районундагы Адыл-Оңгур 0,85 мегаваттык ГЭСи, Токтогул районундагы Авлетим ГЭСи жана Каражыгач ГЭСи, Бакай-Атай районундагы Ленинполь ГЭСи, Москва районундагы Санарип, Сыгата районундагы Сыгата 2 жана Аманат Чүй районундагы Шамшы, Кеңтөр, Карагай Булак 1 жана Карагай Булак 2, Сокулук районундагы Сокулук 3, Туюк, Ак Суу районундагы Бозучук ГЭСтери курулат. Баарынын жалпы кубаттуулугу 63,9 мегаватт болот. Бул электр энергиясын өндүрүүгө жакшы салым, деди ал. Жыл башынан бери бензин жана дизель майынан ар бир литрин алынган 1 сомдон жол фондуна 172 миллион сом түштү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Бекназар Базаралиев Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө жол фондунун карамагында 17 каржы булак бар. Анын ичинен учурда 11 каржы булагы киреше алып келүүдө. Жалпы каржы булактарынан жыл башынан бери фондко 942 миллион сом чогулуп, анын ичинен 646 миллион сом жол курууга жумшалган. Жол фондунан түшкөн каражаттардан быйыл 277 чакырым жолго асфальт төшөө, жолдорду оңдоп түзөө, көпүрө салуу жумуштары жасалат. Негизги жолдорду тейлөөгө жылына 10 миллиард сом керектелет, бирок бюджеттен болгону 2 миллиард сом бөлүнөт, деди ал. 2024-жылы Кыргызстанда жеке адамдар тарабынан акча которуулардын таза агымы 2,5 миллиард АКШ долларын түздү. Улуттук банктан билдиришкендей, бул 2023-жылга салыштырмалуу 18,6%га өскөнүн билдирет. Акча которуулардын дүң агымы 10,5%га өсүп 3 миллиард АКШ долларын түзгөн. Акча которуулардын негизги бөлүгү 93%ын Россиядан келип түшкөн. Көрсөтүлгөн мезгилде Кыргызстандан акча которуулардын дүң агылып чыгуусу 2023-жылга салыштырмалуу 20,6%га кыскарып 0,5
1,4 миллиард АКШ долларын түздү. Акча которуулар негизинен Россияга, дүң агылып чыгуулардын 83% жөнөтүлгөн. Ош шаарында мектеп директорлорунун жана бала бакча жетекчилеринин катышуусунда 12 жылдык окутууга өтүү боюнча атайын жыйын өттү. Жыйында билим берүү министрлигинин өкүлдөрү балдардын билим деңгээлин жогорулатууга жана аларды заманбап талаптарга шайкеш даярдоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгилеп өтүштү. Бул Кембридж программасынын негизинде даярдалган окуу китептер. Билим берүү мекемелеринин жетекчилери 12 жылдык окутууга өтүүнүн артыкчылыктары тууралуу өз пикирлерин ортого салышты. Айтымдарында бул система билим берүү тармагында сапаттуу өзгөрүүлөрдү алып келүүсү күтүлөт. 12 жылдык билим берүү десе, балдарыбыздын жашы чоңоюп кетет. 18-19га чыгып кететкен бала деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Азыркы окуп аткан балдар 11 класста 17 жашка чыкса, ошол эле жашта болот. Бирок бир эле нерсе, ушул дүйнөлүк стандартка ээ болгон, билим дагы ошого сапатка ээ боло тургандай деңгээлде билим берүүнүн трансформациялоо иши жүргүзүлүп атат да. Бул багытта жалпы эл журт ушул системаны колдошубуз керек. Себеби Кыргызстан өлкөсү дагы дүйнөлүк аренага чыкканда билим берүүбүз ошого дал келе турган иштер жасашыбыз керек. Бул артыкчылыгы 12 жылдык билим берүү дегенде биз эч качан чочубашыбыз керек. Бул бизде болуп келген 480 сааттык 0-класс деген класстарыбыз бар болчу. Бул мектепке даярдоочу класстар, наристе программасы. Ошол эле 6 жашар баланы ошол билимге кызыгып бир нерсени үйрөнүүгө кызыгуу мезгилинде биз билимге тартуу бул жөн жеринен иштелип чыкпады деймин. 12 жылдык билим берүүгө өтүү 2025-2026 окуу жылынан 2027-2028 окуу жылына чейин ишке ашырылат. Ага ылайык билим берүү стандарттары жана программалары жаңыланып, мугалимдер атайын окутуулардан өтүшү керек болот. Бул убакытта англис тили, математика жана табигый илимдер предметтери боюнча жаңы китептер басылып чыгаары пландалууда. Ал эми мектептерде жаңы методдор жана Кембридждик окутуу системасы колдонулат. 1-класстан 6-класска чейин азыр билим берүү министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия менен атайын окумуштуулар китептерди, окуу китептерин азыр кайрадан карап жазып жатышат. 1-класстан 6-класска чейин ушул жаңы окуу китеби. Ошолорду кантип окутуш керек, кайсы мугалимдер окутуудан өткөрүлөт, класстан секирген 3 класс боюнча түшүнүктөрдүн азыр баары берилип жатат. Буюрса бул эми башталышы. Биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын өзүндө дагы билим берүүнү трансформациялоо боюнча концепцияны катуу талдайбыз. 12 жылдык билим берүү системасына өтүү бала бакчаларды да камтыйт. Наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар жана программалар боюнча 12 жылдык мектептин 2 классына өтүшөт. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Ороз айында өткөрүлүүчү Рамазан чатыры долбоорунун 2 күнүндө окуучулар жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар чакырылган. Ошондой эле Кыргызстандагы белгилүү инсандар да катышып, балдарга белектерди берип, алар менен таанышып, биргеликте ооз ачышты. Бул жылдагы Рамазан чатыры долбоорунун ардактуу коногу Даут Ким да балдарга өз белектерин ыйгарды. Бул жылы аталган социалдык кайрымдуулук долбоор 2 мартта башталган. Белгилей кетсек, Рамазан чатыры долбоору 2016 жылдан бери Аль Умма фонду тарабынан өткөрүлүп келет. Алыскы Кореядан ошо ислам динин кабыл алып, анан көптөгөн кайрымдуулуктар кылып жаткан блогерди чакырышыптыр. Орозо чатыры деп атайын кайрымдуулук уюштуруп, дасторкон жайып, мукташ үй бүлөлөрдү, андан тышкары мектеп интернаттагы окуучу балдарды ушундай тармакталардын баарын блогерлерди аралаштырып, чакырып, бири-бири менен тааныштырып, чай берип, бөөктөргө, кичинекей балдарга белектер тапшыртып жакшы уюштуруп атыптыр. Негизи маанайы жакшы. Атайын ушул ороз айынын ыйыктыгы, ороз айынын майрамдык маанайын ачып, ошо жайылтып коюш үчүн ушундай жакшы иш-чаралар уюштуруп жатат. Ошо уммага ыраазычылык билдиребиз. Дайыма кандай иш болбосун, аябай активдүү иш жүргүзүлөт. Палестинадагы, Газадагы мусулман мөөртугандарыбызга дагы жардам уюштуруу боюнча алдыңкылардан болду. Рамазан айы адамдар муктаждарга кол сунуп, садака берип, бири-биринин көңүлүн калтырган болсо кечирим сурай турган ыйык айлардын бири болуп эсептелинет. Аль Умма фондуда айдын султаны болгон Рамазан айында ата-энесиз калган жана мүмкүнчүлүгү чектелген коомдогу жардамга муктаж адамдарга кол сунуп, кайрымдуулук иштерин жасап келишет. Бүгүн Рамазан чатырынын 2 күн, бүгүн дагы ачылыш аз эми болуп жатат. Мына бүгүн 300дөй адамды чакырдык. Бул кичинекей балдар, анын ичинде жетим балдар бар, жетим кыздар бар.
мүмкүнчүлүгү чектен адамдар, муктаж үй бүлөлөр. Негизги Рамазан чатырынын максаты бул кайрымдуулук долбоор. Рамазан айында күн сайын ушундай ооз ачырууларды, күн сайын ифтарларды берип, ушул дүйнөдө сыноолорго туш болгон адамдарга көңүл буруп, кайрымдуулукка элди үндөп, эң жакшы столдорду, эң жакшы программаларды ушундай элге, ушундай адамдарга арнап, жана сүйүнтүп жатканга ушундай ниет кылып максат койдук эле да. Рамазан чатыры долбоорунун алкагында өтүп жаткан экинчи күндөгү ооз ачыруунун чыгымы Аманат фонду тарабынан каржыланган. Аль-Умва фонду менен биргеликте жакшы иштерди жасап жатканыбызга сүйүнүп жатабыз дейт аталган фонддун негиздөөчүсү. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү орозоңуздар кабыл болсун, тилек максаттарыңыздар орундалсын. Кореянын балдары менен иштешебиз биз. Ошонун Аль-Уммага Дауд Ким аркылуу келип калдык да бул жергечи. Биз Кореяда иш жүргүзүп келгенде биз Кореядан эч кандай мамлекеттен эч кандай жардам албайбыз. Ошо Кореяда иштеген бизнесмен балдары бизге, анан мигрант эже сиңдилер, ага инилер бизге жардам колун сунуп келишет. Кыргызстанда жакында бир баланын операциясын жасаттык. Эми Кудай буйруп насип кылса, ошо орозо ичинде бир үй бүлөнү бактылуу кылып үй алып берейин деген ниетибиз бар. Ооз ачууга келген балдарда жагымдуу маанай тартуулап жаткан адамдарга ыраазычылыгы менен бөлүштү. Менин атым Нагима. Мен Кой Таш орто мектебинен келдим. 8-А класста окуйм. Бүгүнкү орозо аябай сонун болуп атат.